Саламатсыздарбы? Мен атым Нурия Исакова, мен 54 жаштамын, Талас шаарында жашайм. 4 баланын энеси болом. Азыр ушул күндөрү биз YouTube каналдан 40 кыз деген каналды ачып, ош жерге бекер сабактарды, мастер-класстарды өткөрүп атабыз. Биздин каналга катталып, 40 кыз каналга колокольчик басып, биз менен бирге болгула. Биздин сабактарыбызды, бекер сабактарыбызды көрүп, башкаларга да бөлүшкүлө. Эми ушул колду азыр неметип алсак, түздөп алсак, бүт эметип, мынакей. Бул сулуу айымдын экинчи колу бүттү. Мындай кылып оңдоп алайлы. Бүт корректировка болот. Эч эмеси жок. Эми мындайынан туруп салыштырып атам да. Салыштырганда мен могу жерде көйнөгү жакпайт турум. Аябай мындай кенен болуп көрүнүп калды мага. Мен эмне кылам? Мен муну кесем. Кесип салам. Жакпаган нерсени шырын кесип салам. Мындайынан. Так. Анткени көйнөгү өтө эме болуп кетти. Мындай моменттер болот. Анткени сүрөт тартып атабыз. Мен өзүм мына сүрөтүн кичике кылып тартып алып турам. Анан кийин уже с учетом на швы дегендей кылып, с учетом на усадку эме кылдым. Оңдодум. Башка сүрөттөрдү мен чоң кылып тартып алдым да, чоң кылып. Муну азырынча мындайдан коюп турам мен. Бул мага керек малда бияка да дополнение кылганга эметип коёмун. Азырынча мындайлардын баарын оңдойм. Мына жерлерин баарын оңдойм. Түздөйм. Бул өзү көйнөгүн мындайынан оңдойм. Анан дагы дополнять этем. Так. Кисточка менен дополнять этейин. Оңдойм. Кол менен оңдосом эме болуп атат. Жылынып кетип атат. Мынакей. Ушинтип. Так. Ушундайынан туруп алып, анан кийин көйнөгүн бээрин оңдоп, жеңин мындайынан бүт оңдоп. Так. Эми болсо бери кандай? Ушул жагынан да туруп оңдош керек да. Так, бээрин мындайынан оңдойбуз. Так, мындайынан оңдойбуз. Мына окшош келатабыз. Так, бирден колу чыкты. Полностью кучактады, кармады. Бул азыр толкунданып турган моментиdir. И бул концерттен чыкты, толкунданып эметип туруу. Так, колун жазадык, элечегин жазадык, комузду жазадык, көйнөгүн түздөдүк. Эми бети. Бетин мындай кылабыз. Ачабыз. Азыр ачабыз. Бет жагын ачып, анан кийин бетин тартыш керек. Так. Мынакей. Бетин алып коебуз бияка. Бетин алдык. Эми болсо мына ушул жерде могу клеенканын пайдасы тиет. Бул клеенканын пайдасы тиет. Так. Вот так. Так. Мына ушул жери, мага жакпай жаткан жери ушул жер экен, кесиш керек экен. Так. Түшүнбөй эле жатырмын да, эмне мына жер мага жакпай туру. Көрсө, бизде мындай болуп калыптыр. Бизде бул мына жерин жактырбай турум мен. Алып салайын. Өзү тылтый-былтый бирдемке вискозасын алып коем азыр. Так. Кайчы менен эле алып акырын. Так, эми көрөлү. Понятно. Берги дополняем, здесь дополняем. Эми ошо вискозаны алып, акырын жерге түздөп, мындайынан түздөп, анан кийин мындай кылып тоголоктоп коебуз бу жерде.
и явно мына жер дагы мага жакпай туруу. Ушул жерин тоголок алып кетели нары. Баары бир бул элечек да. Мунун бурчу жок да, бүт тоголок болуш керек. Так. Тоголоктоп кетебиз. Так, это вискоза. Нары таштап коелу. Ал кургагындан кийин бизге кайра тытып туруп эт койсок болот. Так. В принципе, мынакей. В принципе, мынагону алып эле коеюн. Кайра муну чойбоймунбу бuyакка. Так, муну да алып коеюн, өтө калың болуп калыптыр. Мындайынан эле чойуп коебуз азыр. Тоголоктоп баарын. Так, мына жерге көк вискозаны азыр аралаштырамын. Мына эми жана биз тизген вискозабыз бизге пайдасы тиет экен ушул жерге. Эми ушул жерге пайдасы тиет экен. Так. Мындайынан чоюп. Бияка коюп коебуз. Кайчы алабыз. Кайчы керек бизге. Так. Көрүнбөй калды. Дефекти көрүнбөй калды. Так. Эми болсо мына жерге дагы көк вискозаны аралаштырып коебуз. Но это дагы еще будет дорабатываться дегендей. Так, бул ушул мойдон тура берсин. Эми биздин максатыбыз мына бетин биз азыр жашнакалып көздөрүн, оздорун дегендей баары деген оңдош керекпиз. Так. Жүндү в обязательном порядке бирге кошобуз. Майда тытып жүндү кошобуз. Ушу бетин кылыш үчүн биз майда тытып жүндүрдү мынтип кошобуз. Так. Бияка да кошобуз. Бул жагына да кошобуз. Баары бир вискоза менен иштегенден кийин бир астына жүн салыш керек. Вискоза кирбей калыштар мүмкүн да, анткени жибек астында жүн бирке жукарак. Анан жибектин үстүнө дагы биз вискозаны калың кылып салсак, кирбей калышы мүмкүн да. Ошон үчүн бир аз жүндү себелеп коюш керек. Бул деген эме скрепление кылат да. Анан кийин жакшы кылат, ушунун баарын жакшы кылат. Так. Беттерин оңдодук. Эми болсо беттерин мен азыр жашнакай кылып мындай өрүндү вискоза менен эми кол менен бетин бир эле кылып коелу. Так, бир аз бияка себелеп коелу. Азыр суулап оңдоп, анан кийин көздөрүн, оздорун бүт коебуз. Мурдуларын дегендей. Ушу киргенде бул жолу ушу сүрөттө ушундай болуш керек. Кичирейет да. Киргенде кичирейип, усадка ушунча усадка болуш керек. Мен азыр просто сүрөттү чоңойтуп атам. Негизи сүрөтүн чоң кылып тартып алыптыр, анан ошол менен салса сонун болот. Бирок мен бул сүрөттү азыр кайра тартып, кайра чоңойтуп, кеңейтип кылгым келген жок. Өзүм эле азыр чоңойтуп атам. Так. Самын суу негизи жакшы да. Ушинтип жардамга келет. Бети жашнакалып калды. Эми болсо бул вискозаны бияка алабыз.
пока бизге пайдасы жок. Эми болсо биз азыр эмени алабыз. Көздөрүн пока кылбай турайын. Көздөрүн анан жасаймын. Уже жана увалка кылып атканда акырын коюп, анан ошо буртулur шыр. Анткени нары аударабыз, бери аударабыз, мүмкүн көзүнө эме болот. Так, буну биз азыр мындайынан жылдырып алайлы. Возможно, көздөрүн анан кийин. Эми көздөрүнчү, анан ийне менен, жип менен деле жасап койсо болот. Кийин киргенден кийинчи, киргизгенден кийин аны деле, ошону деле көрсөңүздөр болот да. Жок, мен көзүн жакшы кыла албайм, мурдун жакшы кыла албайм дегенде, акырын эле жип менен мындай анан эмелерин, ооздорун кызыл кылып эметип койсо болот да. Так. Да, алайлы. Так. Бетин бүттүк, Бетин бүттүк. Эми мыналардын баары минт оңдойлу. Колдорун бүттүк, комузун бүттүк, бетин бүттүк. Эми күлдөрү калды. Анан мына жакта саймалары калды. Биягынан дагы бир сыйра карап чыгайлы. Эмеси кандай болду? Так, көйнөгү, бияктардын баары жашынакай. Көйнөгүн бир аз мындайраак чыгарайлы. Бул колу да, жеңи. Так, жеңи, биягына туура эмес чыгып кетиптир. Так, түздөйлү. Эмнеси келишпей жатат? Ошон үчүн бул жагынан караңыздар да. Бул мына колу, көйнөгүнүн жеңи, көйнөгүнүн жеңи мындайраак. Так, азыр оңдойбуз бери мындайынан оңдойбуз. Окшош келатабыз. Так, бул жагы кененирээк экен. Бул жагы бир аз мындай кыйшайып туруу. Так, могу жеринде көйнөгүн кийиш керек экен. Көйнөгүн азыр кийзебиз могу жерде. Жерде ашыкча болуп калыптыр. Мынакей. Эми биз окшош келатабыз. Так, кийиздик бизде. Мындайынан түздөдүк, киргиздик. Эми бияка күлдөрүн салабыз. Анан алда жерде эмелерин, оймо чиймелерин салабыз. Так. Эми оңой эмеси калды да. Эң оор жагын кылып алдык. Эми бул жагына азыр күлдөрдү салабыз. Мен я в принципе могу мына клеенканы алып койгонго, мына сүрөттү алып койгонго могу. Бияка алып коеюн. Алып, этейин. Так. Эми болсо биз ар кайсы өңдөгү мен жүндү алам. Гүлдөрдүн мындайынан эмелерин кылам. Мындай. Мына көйнөгүнүн чөйп мынакей граница. Так, бул жака чейин кылабыз. Эми бул гүлдөрдүн сабактары, жибелечектери, жалбырактары дегендей. Анан гүлдөрдү кылабыз. Так, бул жагынан да чыгарабыз. Эми эң жеңил, эң оңой жагына келдик. Эч бир эмеси жок, орчуулугу жок жерге келдик. Гүлдөрү бул жака чейин чыгат. Мындайынан. Бул жагына чейин чыгат гүлдөрү. Бул жака чейин чыгат. Мынакей. Так. Бияка чейин чыгат. Бул жерине чейин мынтип чыгат. Эми ушуга азыр гүлдөрүн жабыштырабыз. Гүлдөрүн жабыштырып, окшоштуруп дегендей.
Эми кагазга тартылган бул сүрөт, кагаздын сүрөтү, краскалар башкача. Бирок мен ошо эскизин кылып алам да, эскизин кылып эметемин. Анан сиздер болсо ушуну дал прям сүрөттөгүдөй болбойт. Бир жери башкача болот, бир жери дагы башкача болот. Бирок кооз болот. Ишенип коюңуздар. Суусунун баары кетет. Кээ бир эмелери, краскалары бирге много өң жашнакка болуп чыгат. Сары өң да жашнакка болот, комузу да бөлүнүп, колдору да бөлүнүп чыгат да, жашнакка болуп чыгат. Мындан кийин мен эми бул узун гүлдөр бияка чыгарабыз. Эми болсо биз эме кылабыз. Гүлдөрдү тартабыз. Гүлдөрдү биз кызыл өң алабыз. Так, полотенчика, мынакей полотенчика. Биз гүлдөрдү кызыл өң алабыз. Кызыл менде кызыл вискоза бар. Ошо кызыл вискозаны алып, мен кызыл вискозаны кыркып эле алам. Мага кыска эле керек вискозаны. Кыскасы керек да. Мындайынан бияка коюп коем. Андан кийин мынтип аралаштырам вискозаны. Кыска кылып алдым. Эчкилер мындай кыркып алдым да, бизге узунусу керек жок. Анткени гүлдөрдү мындайынан коебуз. Мынакей. Азыр суулагандан кийин дагы мен эме менен оңдоймун. Кисточка менен жалбырактарын бөлүп оңдойм. Мынакей. Мынтип коебуз. Азыр аралаштырып алайлы. Мына кезип алдым мен. Мына кезип алдым. Анан аралаштырып бүт эмесин көрөбүз. Мынакей. Бул жака мынтип жалбырактарын коебуз. Мен азыр камераны жакыныраак коюп алайын. Тура кылып алыңыздар. Мынакей коюп алабыз мындайынан. Бүт гүлдөрүн жасап атам. Суулайбыз, андан кийин суулагандан кийин ар бирөөнүн жалбырактарын бөлөм. Мен азыр мындай кылып эметип алам. Үзүп коем. Мындай кылып коеюн. Андан кийин вискозаны кыркып алдым. Жүн болсо кызыл жүн эле кыла бересиздер. Жүн эле болсо жүндү кыркып ушундай кыла бересиздер. Мынакей. Бул гүлдөрү. Кызыл гүлдөрү көрүнөт ушинтип. Мынакей. Мына бияка койдум. Кайра мындайынан жулуп. Бул жака койдум. Бул жака да ушинтип койдум. Бул жагына да мынтип. Мынакей. Мына эми ушинтип эле толуктап берем. Анан биягына моундай бир кооз сүрөттөрдү салам. Андан кийин ошонун баарын жазып бүткөндөн кийин сиздерге дагы бир сыйра көргөзөйүн. Ошо сүрөттү ушинтип эле тартып бересиздер. Эми болсо эң оор жагын мен сиздерге көргөздүм.
Эми болсо мына күлдөрү, жалбырактары, анан бул жагында да бир оймо чиймелери, анан немелери. Аны мен аягында бүтүргөндөн кийин сиздерге сайып көргөзөйүн. Мынакей мен сүрөтүн тартып бүттүм. Ошол бул көйнөктүн, бир көйнөктүн баягы алды жагында сүрөтү болот. Ушундай бир эме проект кылып атам азыр. Көрүңүздөр, үйрөнүңүздөр, ушундай көйнөктөрдү биз менен кошо жазаңыздар. Азыр бул кездеме, жөн эле узун мындай кездеме болот. Баарын увалка кылам. Увалка кылып анан бычканда дагы бир сыйра көргөзөмүн. Кандай бычылат, кандай тигилет, кандай көйнөк болот. Бул азыр суу болуп туруп, өңү ушундай. Суусу сарыккандан кийин, куругандан кийин бул өңүнө кирип, анан жаашнака болот. Бул эмени, жибекти жаңгактын кабыгына боедум. Жүндү болсо ушу жазында, жайында чөптөргө боеп алгам. Ошо өңдөрү бири-бирине келишкенден кийин анан ошо эметтим да, аралаштырдым. Эми качан көйнөк болгончо күтөлү эми. Мен шелк маргеланский, анын үстүнө жүн, кайра маргеланский шелк, анан кайра үстүнө сүрөт тарттым. Мынакей кургап калды. Жеңилдигин көрдүңүздөрбү кандай? Мынакей бул бир бети. Экинчи бети мынакей. Двусторонний көйнөк болот. Двусторонний. Мен ушундай бычамын. Мындайынан оодарып, кайра эле ичинен экинчи көйнөк кылып кийсе болот. Бул экинчи жагы. Мынакей. Бул көйнөк экинчи жагы. Биягында вискоза көбүрөөк, жылтырап турат. Этегинде мындай гүлдөр болот. Өтө көп мындай рисунок, оор рисунок кылган жокмун, анткени бул жакта сүрөтү, бул жактагы жака чыгып кетпесин деп, бияка уруп кетпесин деп, эки сүрөт бири-бирине эметип кетпесин деп мен корктум да, бирок андай деле мына көрүнгөн жок. Эмеси. Бул жакта деле көк вискоза, көк жүн мындай көрүнгөн жок да. Мен эмеден коркконмун, что бул жука болгондон кийин бул жакта сүрөт, наркы жак уруп, наркы жакта сүрөт бияка урат деп коркком. Жок, андай болгон жок. Мен эми бир эле 4 метр 20 сантиметр кездемеден бир эле бычам, анан двухсторонний болот. Трансформер деп коет го. Кааласаңыздар мындайынан кийесиздер, кааласаңыздар тигиндейинен кийсеңиздер болот. Ошондо эч ким айтпайт сизге, что бир көйнөктү кийип жүрсүң деп. Эми ушундай Кудай буюрса бычып, анан көйнөктү көргөзгөндө конечный результатына көйнөк көргөзөм. Азыр мен муну эмнеге койдум? Мен сиздерге сүрөтүн көргөздүм, мына кургап калды жашнака болуп. Анан мындай үтүк менен үтүктөш керек. Коркпой эле мынтип базып. Мен сиздерге көргөзүп коеюн. Баары үтүктөлөт. Мен 4кө бүктөп алдым. Үтүктөп атам. Асты жагындагы да үтүктөлө берет. Ушундай оодарып бир жарым саат ушинтип үтүктөш керек. Анткени могу жибек менен жүн, вискоза ызык үтүктү жактырышат да. Көйнөк тиккенден деле кийин кийип неметкенде үтүктөп кийип алсаңыздар кайра жакшы болот. Үтүктөгөн сайын ызык воздействие кылган сайын бул деген неме болот да. Дагы бышат. Негизи ызык үтүктү жүнгө баш керек. Эде мына пары да бар. Мынакей сүрөтүн салдым. Бул үтүктүн эмесин көргөздүм сиздерге. Үтүктөйт, ушинтип үтүктөйт. Анан мен сиздерге көргөзөйүн дегем. Мынакей чарба жүн. Мериносты алдым, мына кылдар менен деле жүрө. Мериносты алдым, жуудум. Анан кийин казанга мен чөптөрдү чогултуп таштай бергем. Алар ачып чыккандан кийин ичиндегисин баарын алып, чөптөрүн, анан мериносты салып дагы бир сыра кайнаткам. Бул ошол жерде эле бышып калды. Мынакей ушул жүндү
акырын алып мындайынан чоюп туруп могу эки жибектин ортосуна салдым. Ондайларын алдым. Ошон үчүн 2 күн кетти да. Же болбосо гребенной лента болсо мен мындай таштап эле 1 күндө бүтүрмөкмүн. Мен 2 күн арасына. Мен атайлап сиздерге эжекелер, айылда жашаган эжекелерге, мен жүн таппайм, мен билбейм дегендерге. Моундай жүн. Көрүңүздөрбү? Ушундай жүн. Ошол жүн менен эле могу кездемелерди мен жасап атам. Могу шелк. Мен сиздерге шелкту кантип боёйт көргөзгөм. Мына көрүңүздөрбү? Мына. Ушул шелк бияка салынды. Мына бияка салынды. Мен муну дагы киргизгенден кийин шелктун 2 өңү болгон. Бирөө светлый, бирөө темный. Ошо темный жагы, светлый жагы. Мына бул темный, бул светлый. Мына. Көрүңүздөрбү? Бул темный. Жүнгө аралашкандан кийин, эметкенден кийин, жуулгандан кийин, самын эметкенден кийин шелктордун өңдөрү мына ушундай. Бул эми өңү өчпөйт, өңү чыкпайт. Жүндүкү да, бунуку да. Эмне үчүн? Мен муну валет эткенден кийин дагы алып туруп, стиральный машинеге салдым. Бекем байладым, түйүнчүк кылып. Буну эмес, муну оруп туруп анан үстүнөн сетканы байладым. Стиральный машинеге салдым дагы. Жанагы быстрая стирка деген режимге салдым да 800 оборотко. Бул менин стиральный машинем. Силердин стиральный машинеңер мүмкүн муну киргизип салат. Мен өзүңөрдүн стиральный машинеңизди көргүлө. Анан болду. Мына бул эми боёгу да чыкпайт, өңү ушумойдон калат, эч бир эметпейт. Бирке айына салып туруп эле айландырып салдым. 800 оборотко салдым дагы. Бул могу жүн, өзү могу жүн. Бул жүн. Казанга бышкандан кийин бул уже кирип калды. Ноолардын процент убалки аз болду да. Ошондо мен могу шелк тегиз түштү. Беркимдей жүнгө эметсе, мындайынан кирип калмак. Менин максатым бул тегиз болсун дедим. Ошон үчүн бул жүндү мен биринчи бышырып алгам. Жүндү бышырып алып, андан кийин салдым. Бул эми анан сүрөт салдым. Сүрөт болсо, мен сүрөттү болсо моундай эскиз кылгам, мынакей. Моундай эскиз кылгам. Эми ушул эскизди бияка салдым. Мына. Көрүңүздөрбү? Мен сүрөтүндө кичинекей тартып алыптырмын. Анан ошону увеличивать этип. Эмки башка сүрөттөрдү мен чоң кылдым. Ошо ал сүрөттөн, чоң сүрөттөн буга көчүрүш оңой эле. Бул мага бирке кыйын болду. Анткени мен бүт чоңойттум да. Аны бул размер менен кылсаң, эме сүрөтү кичирээк болуп калмак. Ошон үчүн мына бул эскизи кагазга тартып алгам. Бул кагазга тартып алып туруп, бул кагаздан бул жакка көчүрүш оңой. Анан туруп алып, мындай эметкенден караганда мен биринчи эскизин тартып алам. Анан ошого улам шаблон салып туруп, кыркып, анан бияка коюп, кайра кыркып, бияка коюп, ушинтип отуруп, клеенка менен бул сүрөтүн ушинтип тартып аламын. Кайра. В принципе, плюс-минус окшош. Немножко разница бар бунун менен бунун. Анткени бул эми киргенден кийин өзгөрүүлөр бар. Ушинтип биринчи эскизин тартып алам. Бул ушул. Эми болсо мен муну бычам, урматтуу айымдар. Анан бычкандан кийин дагы көргөзөм. Бычып, анан тигип, анан даяр көйнөктү көргөзөм. Эки сторонасы болот. Биз менен бирге болуңуздар, биздин каналга катталыңыздар. Биз менен ушундай кездемелерди жазаңыздар. Мынакей жеңил, мына көрүңүздөрбү? Жумшагын. Үйрөнүңүздөр, колдонуңуздар биздин бекер сабактар менен. Эмки мастер-класска чейин биз менен бирге болуп ушундай сүрөттөрдү тартыңыздар. Урматтуу айымдар, мынакей бул эскиз. Көйнөктүн эскизи. Мен сиздерге көргөзгөм. Мындай алып коеюн. Эми болсо бул көйнөктүн сүрөтү. Мынакей. Көйнөктүн сүрөтү. Кездеме кылынган.
шелк, жүн, шелк и вискоза. Вискозаны bir sıra emеттим. Жүн менен вискозадан мынау сүрөттү тарттым. Бул айымдын сүрөтү, бул вискозадан, жүн менен вискоза менен тартылган. Бул кездеме болчу, узун кездеме. Эми ошол кездемеден мен каалагандай көйнөк тиге аламын. Ошон үчүн мен моундай модельди карадым. Ушундай модельди. Жакасын мындай кылдым. Жеңдерин мынтип, моюну толук болду. Сиздер өзүңүздөрдүн абдан жакшы көргөн көйнөгүңөрдү алып, кездеме кылып, сөгүп, анан ошого салып туруп, бычып алсаңыздар болот. Бул көйнөктүн бул жаанда шов жок. Бул жаанда жок. Бир гана мо жеринен шов кылдым. Мынакей. Тигилиши бирдели. Колдорун реглан болду. Рукавтары реглан болду. Ар бирөөнүн мындай кылып тигип чыктым. Эмне себептен мен мындай тиктим? Машина менен минтип тигип деле же колго тигип жашына калып койсом болмок. Бирок мунун өзүнчө дагы бир сыры бар. Кайсы сыры? Бул көйнөк мындайынан кайра одарылса, мынтип одарылса, дагы бир көйнөк болот. Бир көйнөктүн ичинде эки көйнөк бар. Ушунча биз жумуш кылгандан кийин, ушунча менет кылгандан кийин биз эки көйнөк чыгарганга аракет кылабыз. Мынакей, этеги мындай, жеңдери мындай. Өзгөчөлүгү ушул. Бир көйнөктүн ичинде эки көйнөк. Тигилиши эми бул оң жагынан болот, биягында тигилиши жок. Жеңдери мындай жашыл өң салынган. Бул жибекти мен эмеге боёгом. Жаңгактын кабыгына боёгом. Эки өң. Бир жаанда көрүңүздөрбү? Бул баягы эки боёгон элем. Эки бөлөк боёгом. Өңүн ошон үчүн эки бөлөк кылгам. Өзгөчө бул бөлүнүш керек. Өңүнөн дагы башкача болуш керек. Анан кийин бул жагы бияка вискозаны көбүрөөк сепкенмин. Бияганы вискозаны. Жылтырап башкача көрүнүп тур. Көрүңүздөрбү? Жибектин өзүнчө башкача өң болуп түшкөнү үстүнөн дагы мен вискозаны коюу аябай себелеп эметтим. Жеңдерине дагы минтип бөлүп койдум. Анткени сиздер оодаргандан кийин бул башкача көйнөк болуп көрүнүш керек. Мынакей. Сиздер бул көйнөктү ар кайсы тойлорго, конокко, сыйлуу бир жерге барганда эч ким айтпайт. Бир эле көйнөктү кийип чыктың деп. Эки көйнөк көрүнбөйт сиздерге. Сиз эле билесиз. Мындай өзүңүз айтып бербесеңиз, бул көйнөк ушундай сыры менен жомоктой болуп билинип, өзүңүзгө эле билинет, эч кимге айтпасаңыздар. Мынакей. Ушу столдун үстүнө эле сиздерге оодарып көргөзүп атам. Бир көйнөктүн ичинде эки көйнөк. Ушундай сүрөтү менен биздин мастер-класстарга катышып, биз менен бирге болуңуздар. 40 кыз YouTube каналына катталып, ушундай бекер сабактарды алып, көрүп, үйрөнүп үйрөтүңүздөр. Бул кыйын болсо, наркы жактагы бетинде көрүңүздөргө күлдөрү оңой эле салынат. Мына могу күлдөр деле оңой салынат. Ушинтип эле гүл эле салып койсоңуздар болот. Эми сүрөт тарта албайм десеңиздер. Бирок могу сүрөт тартканы оңой. Эрежесин билип эле кыла берсеңиздер болот.
бизге катталыңыздар, биз менен болуңуздар. Биздин бекер сабактарды көрүп, көйнөктөрдү тигип, ар кайсы түрлөрдү кийимдерди тигип, жазап жүн менен иштеңиздер.